Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, мен айтып кетейин дедим эле да. Комиссиянын мүчөсү катары биз жыйынтык чыгарып бердик. Бул нерсени карап чыктык. Эми бир гана нерсе жана азыр айтылып кетти. Кумтөрдүн обращениясын окуп чыктык азыр. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ал жерде айтылып турат. Кыргыз мамлекетинин мыйзамын, бир да мыйзамын бузган жокпуз деп. Biz ошол мыйзамды ошол убактагы чиновниктери саткан, ошол убакта чиновниктер ошого кол коюп берген, ошол убакта токтомдор чыккан, постановлениялар кеткен, алар ошого ссылаться этип атат. Булар ошону менен иш кылдык деп атышат да. Анан мен дагы бир нерсени айтып кетет элем, ушулардын баарын алып чыгышыбыз керек. Экинчи сунушум, азыр биз комиссиянын чечими менен кабыл алып айтып атабыз да. Ушул 3 күндүн ичинде, 3 күндүк убакыттын ичинде өкмөткө тапшырылып берилсин. Жаңы Кыргыз мамлекетинин ишканасы ачылсын. Ушул ишкананы ачаардан мурда өкмөттөн да бирөө сурап көрбөйлүбү? Ушул ишкананы ачып, булар мындан ары алып кетип иштете алар бекен? Ушуну ачканга акчасы барбы? Кандай экономический жагынан мына өкмөт ошону кабыл ала алабы? Biz az toktом берип койсок, булар азыр кыла албайбыз деп отурабы анан. Ушуну бир оз мен Алазимович, өкмөттүн өкүлү, силер жооп берип койсоңор ушул боюнча. Кандай ситуация болот? Рахмат.